Өлкөнүн келечеги билимдүү жаштардын колунда. Тирек жаштар коомдук бирикмеси бүгүн жаштардын демилгелерин баалап, жыл жыйынтыгын чыгарышты. Иш-чарага облус башчысынын биринчи орун басары Канымет Осмонбеков, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Бакытбек Чойбеков, район акимдеринин орун басарлары жана жаштар катышты. Жолугушууда аймакта жаштар саясатын ишке ашыруудагы алгылыктуу иш-аракеттер жана иш пландар талкууланды. Кийинки жылга карата бир конкреттүү пландарды, ойлорду айтып. Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Чойбеков өлкөнүн өнүгүүсү үчүн кызмат кыла турган жаштарды эңириде мектеп жашынан баштап татыктуу тарбиялоо, кийин кесипкөө адистерди даярдап чыгаруу маанилүүлүгүн белгилеп, алардын демилгелүү аракеттерин ар дайым колдоого даяр экендигин билдирди. Өлкөбүздүн мындай өнүгүүсүнө ушул жаштардын локомотив болуш керек да. Келечекте ошол өлкөгө жакшы кадрлар даярдоо биринчи тепкич ушул жаштардын арасында. Бул эң жакшы, мен сизди колдоп келем, колдой берем. Ушул жаатында дагы жаштар менен тыгыз иш алып барганга мен даярмын. Жакшы проекттер болсо, биз ошолду чогуу биргеликте проекттерди кылсак, мындай Талас областына эле жакшы бир өбөлгө түзөтүлө элек да. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн биринчи орун басары Канымет Осмонбеков облустун жаштарынын потенциалы жогору экендигин белгилөө менен мамлекеттин өспө өнүгүүсү үчүн жаштардын салымы зор деп билдирди. Болгону жаштар саясатын жана жаштардын демилгелери өзгөчө көңүл жана колдоого муктаж. Сиздердин кылып аткан жумушуңуздар көп. Мамлекеттин келечеги бул баягы жөн эле айтылган сөз эмес, сиздердин колуңуздарда. Убагы келгенде сиздер мамлекеттин өсүшү үчүн эмгегиңиздерди жазап, ушу мамлекетти башкарасыздар дегендей. Жолугушууда жаштар аяктап бараткан жылда алар тарабынан демилгеленген иштер жаңырган жылда аткарыла турган иш пландары менен бөлүштү. Күндүн экинчи жарымында Тирек жаштар коомдук бирикмесинин сыйлыктары тапшырылды. Тирек жаштар сыйлыгы 2020 жылдан бери ишке ашырылып келет. Сыйлыктын лауреаттары жаштар саясатын колдоо жана ишке ашырууда кошкон салымдары менен аныкталат. Жаштарыбыз бар, эч кандай бир бааланбай атат эмгеги деп, жана баягы райондук администрациялар сыйлыктарын өздөрү беришет. Бирок баягы таксиден берип жиберет же районго бирөө барып калса ошодон берип жиберип эле үйүнө жеткизип коюшат да. Анан ушул эле сыйлыкты бир масштабдуу деңгээлде бир сыймыктуу, сыйлыкты дагы сыймыктуу кылып тапшырып берели деп идеяны көтөрүп, анан жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө сунуштап, ошодон бери мынакей 3-чү ирет өткөрүлүп жатат. Негизги максатыбыз эле ушул жаштарга тирек болсок, өлкөбүзгө тирек болчу жаштарга биз тирек болуп берели деген эле максатыбыз. Жылдыз Талгат кызы да бүгүн Тирек жаштар сыйлыгына татыктуу болду. Ал ар дайым жаштар менен биргеликте иш алып барып, калктын аярлуу катмарындагы жарандарга көмөк көрсөтүү демилгесин аркалап келет. Бир жыл ичинде биз көп эле иштерди алып бардык. Жаштар менен тиешелүү, негизи жардам Талас бул 3 багытта иштейбиз. Бул тазалык, ынтымак жана кайрымдуулук депчи. Ошол көп эле ишибиз бул кайрымдуулукка тиешелүү болду окшойт. Область боюнча жардамга муктаж үй бүлөлөргө жардам көргөзүп келдик да. Бул аябай эле дем күч берет экен. Ушунча адамдын арасында тамдалып, мыкты деп татыктуу болуп чыгарганына. Анан буюрса эми 2023кө дагы пландар көп. Азыр ыктыярчылардын саны 70 болду. Облусубуздун 4 район жана шаарындагы бир катар жаштар сыйлыктарга татыктуу болушту. Аларды жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү куттуктоо менен өлкөнүн келечектеги өнүгүүсү жаштардын колунда экендигин белгилешти. Рахат Бишелиева, Калмурат Мейманбеков, Зина Ахматова, Талас шаары.